Assalamu alaikum, Матучук мектеп катталуучулары, кайрадан мекендештерге миграция жаатында бүгүн маек кылмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, бирден лайк басып, дос туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бүгүн студиябызда мыкты юрист Султан мырзаны кайрадан миграция жаатында маек кылган чакырдык. Султан мырза, кош келипсиз. Бүгүнкү күндө мекендештердин аябай көйгөй болуп жаткан бул кайрадан реестр, ошондой эле миграциянын артына штамп, печать бастыруу. Ошол мына азыр WhatsApp группаларда, Telegramдарда акчага чыгарып берем деген бул канчалык мыйзамдуу, канчалык мыйзамсыз, деги эле ошол акчага чыгаргандар эгерде полиция кызматкери билип калса, кандай берене коюшу мүмкүн, же канча акча штраф салышы мүмкүн? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бул суроо аябай эле курч суроо, анткени бул суроо менен кайрылган биздин мекендештерибиз аябай эле көп. Мага уголовный статья козголуп жатат. Ушундай статья менен мен эмне болом, мени сотко чакырып атат, же болбосо мени эртеңки күнү отделенияга чакырып атат. Мен ошол миграционный картанын артына печать койдурганы барсам, ушинтип мага фальшивый документтер жасап берип коюптур. Эми менин тагдырым кандай болот, мени камап салышабы, же болбосо мени депорт кылып салышабы деген суроолор аябай эле көп. Биздин мекендештерибиздин көпчүлүктөрү эле посредничество менен занимается, то есть посредник болуп бирөөнө печать коюп берип, документ жасатып берип, ошондой документтерди кылган мекендештерибиз аябай эле көп. Бул статья негизи 327 федеральный закондун уголовный статьясы. Бул статьяда 5 пункт бар. 5 пункттун көбүнчө ошол пострадавшийлар, например, бир адамга там штамп керек болуп, ушундай кайрыла турган болсо, ошол адам жасап берип, ошол штампка койдуруп, же болбосо нелегальный койдуруп койгон болсо, ал адамга 327 статья менен уголовный иш козголот, эгерде анын штампы фальшивый болуп чыгып кала турган болсо. Жана ошол жасаттырган адамга дагы ошол адам заявление жазыш керек болуп калат. Эгерде ал адам заявление жаза турган болсо, ал адамдын заявительге дагы, анан кийин ошол заявление жазылган адамга дагы уголовный иш козголот. Анткени фальшивый документти сатып алуу дагы это незаконно. Фальшивый документти заказ кылып, сатып алып, же болбосо башкаларга распространение кылган дагы это незаконно. Это уголовный статья болуп эсептелинет. Бул статьянын артынан эгерде фальшивый документтерди жасап берген адам кармала турган болсо, аныкы деген 2 жылдан 6 жылга чейин кесилиши мүмкүн, жана штраф 500 000 сом рубльга чейин болот. Штампты жасатып алган адамга боло турган болсо, ал адамга деген 10 000 рубльдан 50 000 рубльга чейин штраф болот негизи. Ал штраф менен гана токтолуп калбастан ал адамды выдворение кылышат. Анткени ал адамдын тиги статьясында регистрациясы жок болгон болот, же болбосо там незаконный жүргөн болот. Ошонун бардыгына тең там соттун решениясы менен не только штраф салынат, но и выдворение дагы болот. Канча жылга болушу мүмкүн? Выдворение болгондо ал жактан өзүнүн 18.8 деген пункт бар, то есть часть бар. Ошол 18.8 пункттун негизинде анан выдворение коюлат. Анткени бул деген адам барып туруп миграционный картанын артына койдуруп атат, же болбосо там регистрациясы жок болсо, регистрацияны жасатып атат фальшивый деп. Ошонун негизинде, так как у него регистрациясы жок, миграционный картасынын просроченный болгондо негизинде анан кийин выдворение коюлат 18.8 статья менен 5 жылга. Урматтуу мекендештер, эгерде сиздердин ошол реестрден чыгарганыңыз фальшивый болсо, ошондой эле печаттык штамптарыңыз фальшивый болсо, ушул беренелерди коюп, ушул штрафтарды салышы мүмкүн. Бир эле жасаган адамды эмес, жасаткан адамдарга дагы кылмыш иши козголуп, айып пулдар салынат. Биздин көпчүлүк мекендештерибиз ушул заявленияда жазгандан коркушат. Анткени бул заявление жаза турган болсо, например, пострадавший адам заявление жаза турган болсо, ал адамдын өзүнө дагы уголовный иш козголот. Анткени бул ошол официальный органга кайрылбастан башка бир посредникке кайрылып, ошол жактан незаконный документ жасаткандыгы үчүн. Бүгүнкү күндө мына азыр өмүр бою запреттер алып жатат биздин мекендештерибиз Сахарадан анализдери туура эмес чыккандыгы үчүн. Ошондой эле азыр ошол анализдерге дагы дополнительный кириптир. 2026 жылдын март айынан баштап гепатит Б жана гепатит С. Ошол жөнүндө бир толук маалымат берсеңиз, ошол өмүр бою запрет анализдери туура эмес чыгып, өмүр бою запрет алгандарды кандай актап кайра Россияга киргизгенге мүмкүнчүлүктөр бар?
Биздин мекендештерибиз өзүңүздөр деле билесиңер 2022 жылдан баштап 115 федеральный закондун негизинде Сахарованы бизге деген жазып коюшкан, то есть что вы медосвидетельствованиядан өткүлө деген требованияларды коюп койгон законго. Бул закондун негизинде уже биздин мекендештерибиз медосвидетельствованиядан өтүп, ал жакка барып дактилоскопия алып, медкарта алып, жана ошондой эле там коричневый карта алып, карта мигранта алып, ошонун негизинде азыркы учурга чейин жүрүшөт. Бул документтерди ежегодно өтүш керек, ар бир жыл сайын өтүш керек. Өзүңөр дагы билесиңер, что аны өтпөсөңөр силерге выдворение болот. Но андан дагы токтолуп калбастан биздин мекендештерибиздин көпчүлүгүнүн ушул кожвенерологический сифилис, туберкулез, ВИЧ жана наркологическое употребление болгондугу үчүн буларга пожизненный запрет коюлат. Негизи бул 7-пункт 1-часть 27 федеральный закондун негизинде бул запрет коюлат. Бул запретти койгондон кийин биздин мекендештерибиз Россия территориясына кирип бара албайт. Анткени бул сен кооптуусуң, биздин элдерге кооптуусуң деп ушул статьяны коюшат. Бирок муну чечсе болот. Эгерде сиз бул Кыргызстандан лечение өтүп, справкаларды, дополнительный справкаларды чогултуп, бүт соответствующий документтериңерди чогултуп, Роспотребнадзорго заявление жаза турган болсоңуздар, бул силердин маселеңерди чечсек болот. Бирок 2 пункт чечилбейт бул жактан. Бул наркотический менен ВИЧ. Анткени бул ВИЧтики аябай кооптуу, аны лечениядан өткөрө албайт. Стадиясын дагы мындай түшүрө дагы албайт. А наркотическийдики болсо деген это употребление наркотических веществ, это то же самое, никак не оспорить это. А так сифилис менен туберкулезду бул жактан кандайдыр бир стадиясын бир аз ылдый түшүрүп, ооруга окружающим вреда не имеет деген справканын негизинде соттошуп чыгарсак болот. Но көпчүлүк азыркы учурда там 2026 жылдан жаңы өзгөртүүлөр кирип жатат, ушул гепатит Б жана гепатит С-ныкын. Ошондо аныкын дагы бул жактан кандайдыр бир регламенттерин, өзгөртүүлөрүн, документтерин көрүп туруп, ошого жараша биз дагы соответствующий органдарга кайрылып, аны дагы чыгарсак негизи болот деп ойлойм. Ооба, урматтуу мекендештер, бүгүн студиябызда мыкты юрист Султан мырза болду. Түшүнбөгөн суроолор болсо, мен номерлерин коюп койдум, ошол жака байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Каналга катталыңыздар, бирден лайк басыңыздар, Россия Федерациясында жүргөн мекендештердин группаларына, контакттарына жибергенди унутпаңыздар. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.